1994-96 жылы поштаға қараштуу объектте күйөөм 3 адам каралгыч болуп иштеген. 96 жылы союз жоюлуп, финансировать этилбей калды. Финансировать этилбегенде каралуучулар бүт баары айлыксыз калды. Шундан тегеректе үйлөр курулуп, кыш урдала баштады. Жанымызда барпым мектеп бар эле, ага 5-этажга чыгып, балдар отношение выяснять этип мушташат эле. Анан бул бомждардын үйүнө айналып калды. Түн ичинде балдар кыздарын алып келип машинада келгенде аба киргизбегенде уруп кетет эле. Өдөдө кошуналар кыйкырып милиция чакырабыз дегенде качат эле. Анан кошуналар аба койсоңузчу ушу ишти, сизни бир күн өлтүрүп кетет дегенде айтат, мен 16 терезе 1-этаж, 8 сквозной подъезд, 2 кире турган жолду жаап, энди мен ушу бүт баарын тыштап койсам, мен балдарымдын алдында ким деген адам болом? Мен 20 жыл партияда болгонмун. Считай, это партийное поручение, обратно дорога нет деп айтып койду. Ошентип кара тегеректи тосуп карап турдук. 2001 жылы жайында 10 чакта солидный кишилер келип, биз МЧС Кыргыз Республиканын мүчөлөрүбүз деп удостоверение көрсөткөндө, мен иттерини кармагандан кийин алар объектке кире алышты. Объектти карап, бүт баарын карап, единственный дом по всему Ошу деп аванын далына кагып чыгып кетти. Андан тышкары 1 миллион сомдук бир кран машина бар эле. Аны ошо жерден келишип, шуган 10 метр немасына зымына 2 машина келет. Şu bir машинаны siz аласыз, bir машина мен алам дегенде, аба мен ушундай адамга окшоп атамбы? Мен кимди атасыз? Мен балдардын алдында мен шарманда кылбам, мен милиция чакырам дегенде эч кимге тийгизбей караган. Şu 7 жыл өткөндө ошонун кнопкасын басканда иштеп кеткен, бүт баары таң калышкан, абанын көздөн жаш чыгып кеткен. Аллага шүкүр ушу тапшырдым деп. Ошентип абаны ишке алды. Ишке алып 500 сомдон төлөшүп 2 жыл 3 смена bir ава иштеди. Андан тышкары авага завхоздук ишин тапшырды. Ошентип авага 2004 жылы, 2002 жылы тегеректен адамдар келип, bir мекенчил киши ушул ташталган үйдөн свет алып чыгып, карап, МЧСка тапшырыптыр деп сүрөтү тартып кеткенден кийин анан биз улардын сүрөтүн алып калганбыз. Анын сүрөттөрү турат. Он квартира бүткөндөн кийин. Анан 2004 жылы Акматалиев biz özümüzden заявление жазганбыз, очеркимизден бар экен. Анан акт обследование кылган кишилер кылып кетишти. Анан кийин неме бүткөндөн кийин 2004 жылы Акматалиев ордер менен сыйлык берип, благодаря этому человеку 80 человек стали обладателями квартирами, деп ол ведомственный квартираны ушинтип берип кетти. Ол ушинтип ала неме бизне 10 жылдан кийин сот неме прокуратура иш козгоптур, ал 5 жылдан кийин козгош керек экен. 5 жылдан кийин иш козгош керек экен. Анан биринчи соттан межрайонныйдан өттүк, экинчи соттан өттүк, үчүнчү тиги Верховныйга барганда Верховный башкадан каралсын деп кайра кете берди. Шундан кайрадан межрайонныйна өттүк, областына өттүк. Соттар болсо ошол бурун 15 жыл бурун обследование кылган кишилер иштеп аткан экен, ушулардын бүт баарын чакырып сурашты. Сурап анан кийин кетти. Немеге баргандан кийин кайра бирден кийин шылтау кылып, очередной жок экен деп кайра бизде кайтар биздин прокуратуранын пайдасын чечип койду. Кийин келип очередносун таптык. Аны кайра жаңа ачылган жагдайлар менен кайра сотко берип атабыз. Эми мен биринчи Бороновко учурайын дедим эле, Бороновко 1 ай өткөндө барсам киргизбей койду. Давлением көтөрүлүп кайра баса бердим. Эми кайра барам. Мен кийин
Жээнбековке барайын десем, мен ушу Бороновны тепелеп өтүп кетким келбеди. Боронов ушул убактысында эми Боронов ушу азыр Кыргызстанда 3-чү адам болуп эсептелет. Тиги президенттен ошол кишиге жол коюн, ошол киши билген эле, ошо көбүн тоогрусунда көп жакшы сөз сүйлөрүн айткан эле деп барайын десем, мен киргизбей койду. Эми ага барам, анан кийин Жээнбековке барам, и Путинге барам деп турам, башка илажы жок. Менин ошо приватизация болгондо 4төн ашык балдары болсо деген, менин 6 балам бар. Андан тышкары бир балам Баткен событияда катышкан, 2-чи группа инвалид. Аба ушу кошуналар айтып атат, аба ушу бир эле ушу немен эмес, 2 этаж, 5 этаж үйдө эмес, биз бүт неменен Манас ата микрорайонда ошондой нерселерден куткарган, жаман иштерден куткарган адам деп эсептейбиз. Кыргызстан өнүгүшүнө бир салым кошкон, бир киш кошкон адам түшүнүк кат жазганбыз. Караса керек деп калды. Мен эми абага айтып, ушундай чындык бар экен деп айткым келет. Мына азыр жатат. Ушундай киши беле бул 70-ке кирди эле. Ушунда сиз кимге кайрыласыз, кимден жардам күтөсүз? Вот ушу. Кимден жардам күтөсүз? Мен Бороновго барайын дедим эле. Боронов не дейт? Ана аны аттап өтүп кетким келбеди. Жээнбековке барам. Анан улдум не болбосо Путинге барам. Башка илажы жок, башка жол жок болуп калды. Мана ушулардын өздөрүнүн кейими ушунчалык мээнет кылды деп күтсөм эч кимде аны болбоду. Ол бир верховныйлар тиги бердеги соттордун көзүнө илбайбы? 4 соттон өтүп туруп ушада бир шылтоо тап неме кылып атат. Мына азыр таптык, бир очередность жок деди. Кайра ушуга очередность тапкандан кийин кайра жаңы ачылган жагдайлар болуп кайра берип атабыз. Кайсы сот өтөсүз? Верховный. Мана bir күнү биринчи сотто 20 күн жатып келди. Андан кийин мана 12 күн областойдо жатты. Кайра мана городскойдо 25 күн жатты мана немелер. Мана мыналарды таптым бул. Ошондо таптым. Азыр бул каерде? Бул ошо неменин жанындагы. Барпы мектептин жанындагы. Мана карасаңыз балам. Мана акт обследование турат, приказдар турат. Азыр 27-чи мектептин жанында азыр. О. Мына көрсөтүңөр камерада.